Улуттук баалуулукка, маданиятка туура келбеген көрүнүштөр болуп жатканын айтып тынчсызданган коомдук ишмерлер ар тармактын өкүлдөрү ата бейитке чогулушту. Анда Куран окуу менен башталган иш-чара атайын жүрүш менен уланды. Кас катар тизилген унаалар аркылуу тышкы таасирлердин терс көрүнүштөрүнө каршы туруу чакырыгы жасалды. Жүрүшкө чыккан унаалардын кербени жеңиш аянтына токтоду. Уюштуруучулар мындай иш-чара аркылуу элди айрым акцияларда жасалып жаткан жосунсуз жоруктарга каршы турууга үндөө болуп эсептелерин белгилешет. Бакай банкында көрсөтүлгөн стриптиз, андан сырткары чыгып алып өздөрүнүн чачын кыркып, анан биз деген чай куйбайбыз, биз күйөөгө тийбейбиз деген нерселерди чыгарып, ансыз деле биздин мамлекетибизде ажырашуу, үй бүлөлүк маселе абдан олуттуу болуп турган мезгилде ошону ого бетер күчөтүп аткан окуялар болуп аткандыгы үчүн кыргыздын улуттук дак-дасилине кайталы, кыргыздын өзүнүн ата салтын карманалы деген чакырык менен чыгып, биз ушул Кыргызстанда кыргыз эли жашаарын көрсөтүп, билгизип, угузуп койгонго чыгып отурабыз. Келинди деле мал катары көрүп эле аны кечке жумшап аткан эч ким жок. Азыр бардыгы техниканын жардамы менен бүтөт, кир деле жуулат, бардыгы өзү менен өзү. Болгону ошо тескери жака тарбиялап атышат да. Бала төрөп, баланы тарбиялап, бала эненин жанында болсо, боорукер, мээримдүү болот, өздөрүнүн эле карылыгына жакшалы. Атайын уюштурулган акциялардагы чакырыктар эмнеден улам жасалууда? Буга каршы чыккан тарап аны улуттук идеологиянын аксаганынын кесепети деп эсептейт. Эгерде бизде мамлекеттик идеология, улуттук идеология болсо, мындай терс көрүнүштөр болбойт эле. Бизде мына 30 жылдан бери улуттук идеология жок. Мына ошону кесепетине ушундай терс көрүнүштөр болуп атат да. Эгерде биз ошол улуттук идеологияны ата-бабадан келаткан нарк салт менен баягы кыргызда улусун урматтап, кичүүсүн ызаттап жашаганда, мына ошондой ызат сый менен жашай турган болсок, бизде бардык нерсе ордуна келет. Өзүбүздүн каада салтыбыз менен башка улуттар ошо бизге деген көрүп таң калып атышпайбы? Бу кыргыздар ушундай эл деп. Бирок ошону өзүбүздү көрбөй жатабыз. Өзүбүздү тааныбай жатабыз туугандар. Канчалаган уюмдар бар, канчалаган агымдар бар, канчалаган ушул биздин жүргүзүп аткан саясатка туура келбеген иштер көп. Жеңиш аянтынан унаалардын кербени эмес, жөө жүрүш уланып, ал Ала Тоо аянтында жыйынтыкталды. Тышкы күчтөрдүн терс таасирине каршы туруу тууралуу мазмунда жазылган кат мамлекет башчысына жолдонду. Калугул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.